Жаныбек Жалалов Баткен облусунун жетекчиси болуп дайындалды. Өкмөттүн Баткен облусундагы кармоктуу өкүлү Алишер Абдрахманов кызмат ордунан бошотулуп, анын ордуна Жаныбек Жалалов дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. 17 октябрда өкүлчүлүктүн аппаратында жыйын өткөрүлүп, премьер-министрдин кеңешчиси Арзыбек Бурканов жаңы жетекчини облус активдерине тааныштырды. Арзыбек Бурканов жаңы башчыны тааныштырып жатып, мындай чечим өлкөнүн кадр потенциалын жаңылоо жана мамлекеттик кызматка жаш адистерди тартуу максатында кабыл алынганын айтып өттү. Ал облустун мындан аркы өсүп өнүгүүсүндө Жаныбек Жалаловго чоң жоопкерчилик жүктөлүп жатканын белгиледи. Ал эми буга чейин кыйын кырдаал учурунда облусту жетектеп келген Алишер Абдрахмановго ыраазычылык билдирип, ийгилик каалады. Алишер Абдрахманов облустун ар тараптан өнүгүүсүнө салым кошуп, чогуу иштешкен жетекчилерге өкүлчүлүктүн аппаратына ыраазычылык билдирди. Ал эми Жаныбек Жалалов бул дайындоону чоң жоопкерчилик катары кабыл алып, облустун мындан аркы ар тараптуу өсүп өнүгүшүнө болгон күчүн жумшаарын билдирди. Белгилей кетсек, Жаныбек Жалалов буга чейин Баткен шаарынын мэри, өкүлчүлүктүн аппарат жетекчиси болуп иштеп келген.